урок. Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан силер менен жолукканыма кубанычтамын. Силерге жагымдуу, жарык маанай каалаймын. Кыргыз тили сабактарына керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Эмесе сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы убакыт. Саат канча болду? Бүгүн сабакта жаңы сөздөр менен таанышасыңар. Аларды кебиңерде колдоносуңар. Убакыт жөнүндө айтып, жазып бересиңер. Саат канча болду деген суроону бергенди үйрөнөсүңөр. Жана ага жооп бергенди үйрөнөсүңөр. Убакыт маанилүү экени жөнүндө ой жүгүртөсүңөр. Тыянак чыгарасыңар. Балдар, жаңы сөздөргө көңүл буруп, чогуу кайталайбыз. Саат. Саат. Канча болду? Убакыт. Убакыт канча болду? Мүнөт. Жарым. Рахмат. Пландаштырабыз. Саат. Саат. Атамдын сааты бар. Саат канча болду? Саат канча болду? Ата, саат канча болду? Саат 8 болду. Убакыт. Убакыт. Бишкекте убакыт канча болду? Бишкекте саат 3 болду. Убакыт канча болду? Убакыт канча болду? Саат 10 болду. Мүнөт. Мүнөт. 3 мүнөт убактым бар. Жарым. Жарым. Саат 9:30 болду. Рахмат. Рахмат. Сага рахмат. Пландаштырабыз. Пландаштырабыз. Биз убакытты пландаштырабыз. Балдар, тапшырманы аткарабыз. Анда жаңы сөздөрдү сүрөттөр менен дал келтиргиле. Тапшырманы аткардыңарбы? Текшергиле. Балдар, келгиле ойлонобуз. Саат эмнеге керек? Саат канча болгонун билебиз. Убакытка карап, ишибизди пландаштырабыз. Туурабы, балдар? Андыктан, балдар, келгиле. Убакытты сураганды жана убакытты айтканды үйрөнөбүз.
Saat kança boldu? Saat 11 boldu. Убакыт канча болду? Saat 3 болду. Он экиге 5 мүнөт калды. Үчкө 38 мүнөт калды. Ондон 10 мүнөт өттү. Үчтөн 22 мүнөт өттү. Saat 9:30 болду. Эмесе балдар, кийинки көнүгүүнү аткарабыз. Убакытты сөз менен жазгыла. Биринчи сүрөттө убакыт канча болду? Экинчи сүрөттө убакыт канча? Үчүнчү, төртүнчү, бешинчи жана алтынчы сүрөттө убакыт канча болду? Тапшырманы туура аткардыңарбы? Текшергиле. 5:30 болду. 12-ге 5 мүнөт калды. 9:30 болду. 3-төн 22 мүнөт өттү. 9 болду. 10-дон 5 мүнөт өттү. Эгерде туура аткарсаңар, азаматсыңар. Кийинки тапшырма сааттарда убакыт берилген. Сүйлөмдөрдү убакыт менен дал келтиргиле. Тапшырманы туура аткардыңарбы? Андай эмесе текшергиле. 8-ден 25 мүнөт өттү. 6-дан 15 мүнөт өттү. 8:30 болду. Saat 3 болду. 9-га 10 мүнөт калды. 4-кө 22 мүнөт калды. Эмесе кийинки тапшырманы аткарабыз. Калып калган сөздөрдү гана ирети менен жазгыла. Бишкекте саат канча болду? Саатты карап, сүйлөмдөрдү толуктагыла. Москвада суроо түзгүлө. Москвада сурооңорго жооп жазгыла.
суроону түзүп, ага жооп жазгыла. Тапшырманы туура аткардыңарбы? Текшергиле. Бишкекте саат канча болду? Бишкекте 10 мүнөт өттү. Москвада саат канча болду? Москвада 3-7 мүнөт өттү. Лондондо саат канча болду? Лондондо 12-ге 5 мүнөт калды. Балдар, бул тапшырманы Paint'тин жардамы менен же баракка сүрөт тартып аткаргыла. Сааттардагы убакытты көрсөткүлө. 8-ден 25 мүнөт өттү. 10 мүнөт калды. 12-ден 5 мүнөт өттү. 10-го 5 мүнөт калды. 11:30. Балдар, ойлонгула. Убакытты билүү эмнеге керек? Кимден убакытты сурайсың? Кантип сурайсың? Качан сурайсың? Үлгүгө таянгыла. Убакытты билүү эмнеге керек? Убакытты билип, ишибизди пландаштырабыз. Сабакка кечикпей баруу үчүн убакытты билүү керек. Тапшырманы өз алдыңарча аткарып, мугалимиңерге көрсөткүлө. Балдар, убакытты сураганды үйрөндүңөр. Анда үйүңөрдөгү адамдардан азыр убакыт канча болгонун сурап билгиле. Анда эмесе, сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта эмнени билдиңер? Эмнени үйрөндүңөр? Баарынан эмне кызыктуу болду? Эмне жаккан жок? Демек, сабакта эмнени билдиңер? Убакытка карап, ишиңерди пландаштырасыңар. Эмнени үйрөндүңөр? Саат канча болду деген суроону берип, ага жооп алганды үйрөндүңөр. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болгула.